Кесир. Автор Тазагүл Сагынбаева. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Талгат бүгүн биринчи авансын алды. Колуна тийген акчаны көпкө кармап туруп, пешенесине сүртүп алды да чөнтөгүнө салды. Ушул арзыбаган акча бүгүн ал үчүн чоң киреше сыяктуу эле. Фирмада иштеп жүргөндө мындай акчаны бир күндө жок кылчу. Азырчы? Азыр кайдан? Жумуштан кайтканда жөө басты. Кээде ушинтет. Өткөн күнүн, каталарын бир сыйра электен өткөрүп алганга жакшы экен. Азыр да жалгыз келатты. Көз ачып жумганча Англияга келгенине 1,5 жылга чамалап кетиптир. Эмне тапты? Болгону бүгүнкү чөнтөгүндөгү арзыбаган тыйынынан башка эмнеси бар? Тапканынын дайыны жок. Бирок көп нерсени жоготуптур. Адамдык сапаты, акыл эси, ишеним, үй бүлөсү. Ушунун баары кайда азыр? Өз колу менен бирден талкалап туш-тушка чачпадыбы? Баарынан да уулун эстегенде арсыз адам экенин сезет. Атасы өзүн кантип бапесте өстүрдү эле? А өзүчү? Бир кемпай болуп көрүнгөн жерде сандалып жүргөндөн уялбай калды. Жок дегенде телефон чалып, ооз учунан Айсал менен мырзанын ден соолугун сураганга эрки жетпей калганына канча болду? Кайсы күнөөлөрү үчүн байкуштардын? Бөлмөгө келип ичинен жапты. Телефонун алып, Айсалдын номерин терди. Колдору калтырап, жүрөгү катуулап согуп чыкты. Угуп жатам. Алыстан Айсалдын үнү угулду. Айсал, Айсал, мен Талгатмын. Булугуп сүйлөй албай калды. Талгат, амансыңбы деги? Эмне кабарың жок? Талгат. Байланыш үзүлүп калдыбы дегенсип Айсалдын чыйпыйы чыгып кетти. Мен жакшымын, өзүңөр кандайсыңар? Мырза жакшыбы? Көзүнөн жашы токтобой, үнү дирилдеп жатты. Биз тынчпыз. Мырза бакчага барып жатат. Ооруп калдыңбы? Эмне үнүң башкача, качан келесиң? Акча таппасаң деле кайтчы. Баарыбыз сени сагындык. Барам Айсал. Качан экенин айта албайм, бирок баарына салам айт. Мырзаны өп кой, өзүңдү жакшы кара. Телефонду койгон соң жаздыкты бетине басып алып, жаш баладай ыйлады. Кетем. Кетишим керек. Эртеси сергек койгондо, бети колун жууп, шам-шум эткен соң жумушка эрте жөнөдү. Иштешим керек, уулума кетем деп денеси ысып жумушта да шайдоот жүрдү. Көрсө адам алдына максат коймоюнча өзүн таппай жүрө берет тура. Талгаттын кабарын уккан Медер да кубанып жүрөгү тынчтанып калды. Акыркы күндөрү ден соолугу бир аз кыйнап жүрөт. Бүгүн жумуштан эрте чыгып, бакчадан небересин алып паркка барды. Күн да жаркырап жылуу. Ары бери чуркаган мырза бир убакта көрүнбөй калды. Мырза, мырза! Медер ордунан ыргып туруп шашып калды. Азыр эле ушул жерде турбады беле? Карбаластап ары бери өткөндөрдөн сурап айласы кетти. Көрдүм деген жан жок. Калдаңдап шашып балмуздак саткан тарапка жөнөдү. Кечиресиңер, менин неберемди көргөн жоксуңарбы? 2 жашар эркек бала. Медер балмуздакта кезекте тургандардын ар биринен сурап чыкты. Мырза бул жерге келбептир. Айласы кетип туруп калды. Эми каяктан издейт? Милицияга кабар береби? Байке, небереңиз кызыл көйнөкчөн эмес беле? Артынан чыккан өңгө Медер жалт бурулду. Мырзаны колунан кармап, 45 жаштар чамасындагы сулуу келин туруптур. Ооба, менин неберем, сиз кайдан таптыңыз? Эс алып отурган бул жерде. Бул бала жалгыз чуркап баратканын көзүм чалып калды. Бир топ узап кеткенде артынан бардым. Рахмат сизге. Карап отуруп эле жоготуп албадымбы? Көз алдымда эле туруп заматта таппай калдым. Этият кылыңыз мындан кийин. Жаш бала жат бирөөнү ээрчип кетип калбасын. Келин жагымдуу жылмайып баш ийкеп коштошту. Катуу коркуп кеткен жаным. Тиги келинге жарытылуу рахматты айта албай калбадымбы? Небересин жетелегенче элдин арасынан сулуу келиндин караанын издеди. Бирок келин көпчүлүккө аралашып кыйла узап кеткен эле. Андан бери 1 айдан ашык убакыт өттү. Медер ар жумада дем алыш күндөрү небересин жетелеп паркка келет. Белгисиз бир күч бул жака тартканын башында элесе албай жүрдү. Бирок акыркы күндөрү баягы сулуу келин кокус жолугуп калабы деп тымызын күтүп жүргөнүн мойнуна алууга аргасыз болду. Карыган чакта шерменде кылба, Кудай.
үй бүлөлүү неме болсо залакам тие көрбөсүн деп ичинен күбүрөп сүйлөнүп далат. Бирок өчөшкөнсүп издеген адам табыла койбоду. Бара бара Медер паркка каттабай да калды. Айсал жумуштан кеч чыгат. Уулу чоңоюп кыйла нерсени түшүнүп калды. Кайнатасына рахмат. Күн сайын мырзаны бакчадан алып коет. Айсалга бул өтө чоң жардам. Бүгүн да жумуштан кийин шашылып үйгө жөнөдү. Казан аягын кармашы керек. Эшиктен кирип эле үйдө конок бар экенин билди. Ашканада Баян Сулуу бар экен. Жеңе келдиңизби? Үйгө ким келди? Акырын залды жаңсап көрсөттү. Атамдын айылдагы классташы экен. Буга чейин мен деле көргөн эмес элем. Жакшы. Мен кийимимди алмаштырып келе калайын. Казанды өзүм кармайм анан. Куурдак бышып калды жеңе. Бүгүн сизге жардам кылдым аз да болсо. Кайынсиңдисине ыраазы боло баш ийкеп коюп Айсал бөлмөсүнө кирди. Конок узак отурду. Бир убакта гана бата кылынып досун узаткан Медер ашканага кирди. Айсал, мындай отурчу. Экөөбүз сүйлөшчү сөздөр бар. Бүгүн келген менин классташым досум болот. Баянды уулуна сурап келиптир. Уулунабы? Кандайча? Айсал катуу чочуп кетти. Эмне анча чочудуң кызым? Бой жеткен кызды сурайт ушинтип. Эми бул жагы Кудайдын буйругу. Балдар жолугушсун, сүйлөшүп көрсүн деп узаттым. Кызымдын макулдугусуз эч нерсе жасабайм. Андай наадан аталардан эмесмин. Кабатыр болбо анчалык. Ата, Айсал улантып сүйлөй албай мукактанып калды. Угуп атам, айта бер. Бир билгениң бар окшойт. Медер келининен сөз күтүп калды. Кызыңыздын сүйлөшкөн жери бар ата. Бирок Нарындан экен. Нарындан? Нарын болсо эмне экен? Алар деле биздей эл. Баяным өзү каалаган болсо мен каршы эмесмин. Рахмат ата, сиз жакшы атасыз. Айсал кубангандан ыйлагысы келип кетти. Баянга айт кабатыр болбосун. Атиги досума жообун өзүм берем. Медер ордунан туруп конок бөлмөгө кирип кетери менен Айсал Баяндын бөлмөсүнө чуркады. Уксаң, мен атама жоодар тууралуу айттым. Эмне? Ал эмне кылганыңыз жеңе? Атама уят болгон турбайымбы? Баян Сулуу чок баскандай секирип турду. Эмнеси уят? Коюңузчу жеңе. Мен сизди айт деген жок элем го, эмне болот? Эч нерсе болбойт. Тиги Аяш атанын уулу келбейт. Кайсы Аяш атанын уулу? Бүгүн сага Куда келди, чоң кыз. Аяш атабыз сени уулуна сурап келиптир. Атам азыр айтты. Анан мен жоодар тууралуу айттым. Эгер кызымдын сүйлөшкөн жери болсо досума жообун өзүм берем деди атам. Атамго түшүнүктүү адам. Мен апамдан коркуп жүрөм. Уруксаат бербесе кандай болот? Баян Сулуу саны аркай тиктеди. Аны мен да билбейм. Кайненесинин элеси көз алдына тартылганда Айсал ичиркенип кетти. Билинбей жай өтүп баратты. Талгат ошол бойдон дагы дайынсыз кетти. Айсал күтүүдөн биротоло чарчап, акыркы мезгилде күтпөй да калды. Күтүү деле аягы көрүнбөсө адамды түңүлтөт экен. Ишинен бир аз күнгө уруксаат алып айылга барып келүүнү чечти. Атасын, сиңдисин көрбөгөнүнө көп болду. Апасы менен да кенен отуруп сырдашып алгысы келди. Дилинде айтам деп, бирок тилинен чыкпай жүргөн сөздөрү жүрөгүнө толуп кетти акыркы күндөрү. Автобус түз жолдо зымырап баратты. Уулу эки жагын кызыга карап келатып, жарым жолдон өткөндө уйкуга кетти. Тааныш жолдор, тааныш айыл. Тигине өзү үйдө көрүндү. Зарыгып күтө беришпесин деп Айсал бүгүн айтпай келди. Апа, биз келдик. Айланайындар, силер каяктан? Тобо, эмне деп дөөрүп атам. Келгиле садага болоюндарым. Айтсаңар тосуп чыкпайт белек. Кара чач эмне кылаарын билбей алдастап калды. Бир кызын, бир небересин кучактап алмак-салмак өбүп жатты. Атам кайда апа? Атаң мектебинде. Элдин баарын кетирип анан келбесе болбойт. Иштебей койсо мектеп жабылып кала тургансып, иши бүтсө деле үйгө келейин дебейт. Асемди жөнөтөйүн чакырып келсин. Жөн коюңуз апа, жумушу бүтсө келет да. Кой айланайын, кызым келсе кабар бербейсиң деп сүйлөнүп кулагымды жеп салбайбы? Азыр Асемди жөнөтөм, чакырып келе калат. Заматта дасторкон жайылып чай келди. Айсал апасы менен көптөн бери кенен отуруп сүйлөшө элек экен. Бүгүн ичиндеги айта албай жүргөн нерсенин баарын айтып, жеңилдеп алайын деп ойлоп отурду. Апа, иштеп жатам. Өзүмчө эле батирге чыгып алсамбы деп жүрөм.
Талгат дагы дайынсыз кетти. Анын кайтып келерине деле шегим бар. Болбосо эмнеге мындай кылып жатат? Ортобузда же уруш талаш өтпөсө? 2 жылдан бери 3 гана жолу сүйлөштү. Баласын жалгыз баккан бир эле мен бекем? Эмне деп жатасың кызым? Күйөөң менен ажырашайын деп жүрөсүңбү? Мен чарчадым апа. Аягы көрүнбөгөн, максатсыз күтүүдөн чарчадым. Кайненем дагы деле тынчтык бербей жүрөт. Баарын жеңем, көтөрөм дечү элем, бирок жалгыз күчүм жетпейт экен. Талгат жанымда болсо да көп кыйынчылык үчүн чыдайт элем. Мен эми дагы деле ким үчүн өзүмдү тегирмендин барасына тосо берем апа. Айсал сүйлөп да, ыйлап да жатты. Уулуң үчүн кызым, мырза үчүн баарына чыдашың керек. Аны кантип атасыз калтырасың? Кайсы атасы апа? Талгатпы? Ата экени чын болсо, баласы үчүн кайрылып келбейт беле? Тапкан пайдасы эмне? Өзү жок. Сабырдуу бол. Аял деген таштан бекемжан болот. Али жашооң алдыда. Батирге чыгам деп кайнатаңды капа кылып алба. Бая күнү жүрөгүм ооруп жүрөт деген. Сен үчүн баары үйдөн чыгып кетип, көңүлүңдү карап күйпөлөктөп жаныңда жүрүшөт. Ошолордун жакшылыгын унутсаң, уяттын да уяты болбойбу кызым? Бул сөздөрүңдү менден башка жан адам укпасын. Туруп бетиңди жуу. Атаңдын келер маалы болуп калды. Жаркылдап жакшына тосуп ал. Кара чач этегин кагып ордунан туруп жөнөдү. Айсал ата энесинин жанынан кыйла эс алып күч топтоп кайтты. Айтпаса төгүнбү, баарынан да кайнатасынын жүрөгүн оорутуп алмак экен. Ичинен апасынын акылына ыраазы болуп келатты. Мырза босогону аттары менен баары кубанып, заматта үй ичи базарга айланып жатып калды. Бул бучуктун орду укмуштура үйдө. 3 күндө кулак мурун кескендей жымжырт болуп жаман кыйналдык. Ашканага деле киргибиз келбей, ар кимибиз үңкүйүп, ар бөлмөдө отуруп калбадыкпы? Медер небересин улам жүзүнөн сүйүп, колунан түшүрбөй көтөрүп жүрдү. Дасторкон жайылып, үй бүлө түгөл чайга отурушту. Чын эле баарынын көңүлүн ачып, үйдү базар кылган мырза тура. Улам кесилген этти алып, чоң атасынын оозуна салат. Чоң ата небере айрыкча ынак. Көрсө бала деле мээрин берип, жүрөгүнөн жакшы көргөн адамга ыктайт тура. Баягы түтүн каптаган түнкү клубка Талгат бүгүн кайра келди. Эмгек акысын алаары менен жашаган жерин эмес, мында келип калганын өзү да жакшы баамдабай калды. Мейт калт болгон коньякты шыпкап ичип жиберип, башын жерге салып кыйла отурду. Бир убакта барменге барып дагы койдурду. Ичи ысып, көңүлү ачыла түштү. Мээсин жеген сансыз ойлор ичимдик ичине кирери менен кайдадыр житип жок болду. Улам кайталап иче берип, бутуна тура албай катуу мас болду. Бирок бул жолу клубда эмес, көчөдөгү отургучта төнөп калды. Эки жигит колтуктап сүйрөп баратканын элес пулас билет. Андан аркысы эсинде жок. Ойгонсо көчөдө экен. Таң атып, эл кыймылы көбөйүп калыптыр. Алгаш жакшы түшүнбөй эки жагын карап, каерде жатканына акылы жетпеди. Качан гана шойкомдуу түнкү клуб көзүнө урунганда эрдин кесет иштеп башын мыкчыды. Жер көчүп, көңүлү айланып чыкты. Бир топко барып ордунан турду да сен деле басып жатаканасына бет алды. Бөлмөсүн ачып кирип эле төшөгүнө кулады. Башынын сынып ооруганы басылчудай эмес. Эми эмне кылат? Бул кейпи менен жумушка эмес, коңшу бөлмөгө да жете албайт. Байке, кайда жүрдүңүз? Эшик ачылып Максат кирди. Суу берчи. Талгат башын көтөрбөгөн абалда бурк этти. Максат айттырбай түшүндү. Аттиң үйрөнгөн адат калбайт экен да. Адам болуп калды, жол киресин чогултса мекенине кетет го деген үмүтү заматта быт-чыты чыкты. Минтип эмгек акысы колуна тийип-тийбей жатып, түн катып жоголуп, сел-саяк кейпин кийип келди. Оюна бирдеме кылт түшкөн Максат ордунан шарт туруп, шашылыш бөлмөдөн чыгып кетти. Эшик ачылып бирөө келгенде Талгат көзүн ачып башын көтөрдү. Маңдайында Максат турган эле. Туруңуз байке, дагы деле жатасызбы? Кийимдериңизди даярдаңыз, 4 сааттан кийин мекениңизге учасыз. Эмне, менби? Уккан кулагына ишенбеген Талгат ошондо гана Максаттын колундагы билетти көрдү. Сен, ооба, мен сизге билет алдым. Бир аз чогулткан акчам бар эле, Кудай жалгап жетип калды. Мен сага сөзсүз кайтарам, мага ишен иним.
Сөз берем. Ушул арзыбаган тыйыным бир эр азаматтын тагдырын, үй бүлөсүн сактап калса мен ыраазы болом байке. Кайтарам дебеңиз, жер тоголок. Буйрук насип болсо кездешип каларбыз. Азыр эми туруп өзүңүздү ретке келтириңиз, аэропортко жөнөшүбүз керек. Билетти столдун четине таштаган Максат чыгып кетти. Заматта болуп өткөн окуяга бир ишенип, бир ишенбеген Талгат калтыраган колдорун билетке узатты. Көзүн кайра ачып карап, чын эле кетээрине ишенген соң бетин басып ыйлап жиберди. Ушул жашка келип, бирөөгө жакшылык кылбаганынан уялып, ушул бармактай жаш баланын акылынчалык акылынын жоктугуна арданып ыйлады. Астра бүгүн кеч ойгонду. Дем алыш күнү кайда шашмак эле. Күзгүдөн өзүн тиктеп көздөрү киртейген, тагдырга моюн сунуп алсырап бараткан аял турду. Бирок дилинде дагы деле бул жеңилүүнү өзүнө жууткусу келбеди. Болгону 58 жашта. Али алдыда көп нерсеге жетишем. Медердин көзүнө көрүнөм. Ал болсо кылган ишине сөзсүз өкүнүп кечирим сурап келет, деди жеңил оюнда. Эсине тонотуп жиберген бриллианттары түшкөндө көзү караңгылашып онтоп жиберди. Дүнүйөнүн күйүтү адамды бир топ кылат турбайбы? Астра муну өз жон тери менен сезип, канча убакыт өтсө да эстеген сайын ичи күйүп ызаланат. Ашканага кирип бир кружка кофе ичти да кечээ жазылып койгон сулуулук салонуна жөнөдү. Акыркы кездерде Астраны алаксыткан ушул гана нерсе болуп калган эле. Достору да ар шылтоону айтып алыстап кеткендерине кыйла болду. Көрсө дос деле акчалуу кезинде дүнүйөң түгөлүндө дос экен. Салондон келип үйгө киргиси келбей селкинчекте отурду. Баары эле өз ордунда, бирок мурдагыдай шаң жок. Үй ичи да, сырты да мүрзөдөй жымжырт, сүрдүү. Сырттагы жайкы ашканага быйыл басып да барбады. Эшиги жабылуу бойдон турат. Медер барында үйдүн алды гүл бакча эле. Ар күнү жумуштан келип гүлдөргө суу куюп, ар бирин бап эстеп карачу. Бажырая ачылчу роза гүлдөрү да быйыл мааниси жок. Бир-экөө гана гүлдөп турат. Астра ордунан туруп барып чаканы алды да гүлдөргө суу куя баштады. Кургап, куурап калган тура. Медердин жоктугу да. Колунан чакасы түшүп тизелеп отуруп калды. Медер жок гүлдөр эле эмес, өзү да куурап баратпайбы? Куру намысы өмүр бою үстөмдүк кылганы акыры ушул күнгө туш кылды. Уул кызы жүзүн буруп кеткенде да өз катасын моюндагысы келбей көшөрүп туруп албадыбы? Дагы деле баарына айсалды күнөөлөп жатты. Ошол болбогондо. Темир дарбаза такылдап, Астранын ою бөлүнүп кетти. Колу менен жашын аарчып, өйдө болуп, эшик тарапка басты. Кошунанын тести эр баласы туруптур. Астра эже, саламатсызбы? Бул чакырууну сизге апам берип жиберди. Эмне болгон чакыруу? Байкем үйлөнүп жатпайбы? Биздин үйгө да Айсал жеңедей сулуу жеңе келет. Бала кудуңдап сүйүнгөн бойдон бурулуп үйүнө кирип кетти. Колундагы кагазды карап бир топ турду да үйгө бет алды. Эл катары чакырып койду да, биздин жашоону көрүп билип эле отурушпайбы? Медер кайдан келсин? Ушуларды ойлоп жатып көзү илине түшкөн экен. Дарбаза дагы катуу тарсылдады. Чоочу ойгонуп шашылып сыртка чыкты. Бүгүн эмне болгон? Кайра эшик кагылып. Эшик ачкан Астра көздөрү алайып кыйкырып жибере жаздады. Маңдайында жүдөп, жүзү чарчаңкы Талгат турган эле. Талгат, сен кайдан жүрөсүң? Келдим, үйгө киргизесизби? Кир. Астра бир аз кетенчиктеп уулуна жол бошотту. Короого кирген Талгат айланасына тегерете көз жүгүртүп келип апасына кылчайды. 2 кадам жерде эне бала үнсүз тиктешип турду. Үйдө эч ким жокпу? Мен бармын. Атамдар кайда? Уулунун суроосуна Астра таң кала карады. Эмне атаңдардын бул жерден кеткенин билбейт белең? Баары тигил үйдө камалып. Токточу, сен аэропорттон түз бул жака келдиңби? Астра күдүктөнө уулуна тигилди. Канчалык кучактап бооруна баскысы келсе да, уулунун салкын көз карашынан тайсалдап турду. Чарчадым, эс алайынчы. Талгат сумкасын сүйрөп үйгө бет алды. Уулун чайга чакыруу үчүн Астра 2 кабатка чыкты. Чала жабылган эшиктен башын жерге салып, үңкүйүп отурган Талгатты көрүп жүрөгү тыздей түштү. Бул бала жөн келген жок. Үй бүлөсүнө барбай мында келген эмнеси? Чай ичели.
Акырын эшикти ачты. Бир аздан кийин Талгат башын көтөргөн да жок, кийимин да алмаштырбаптыр. Талгат, эмнеге көңүлүңсүз? Атаң же аялың бир нерсе дедиби? Жакын келип дивандын четине отурду. Мен алар менен сүйлөшө да элекмин. Келгенимди да билишпейт. Кантип алдыларына барам? 2 жылда 2 сом да таппай келдим. Англия Талгатты талкалады. Үмүттөрүн, максаттарын көккө учурду. Үй бүлөсүн эмес, кара башын бага албаган Талгатка айлантты. Мени таба аласаңыз да, тебелесеңиз да өз эркиңиз. Сиз жеңдиңиз, апа. Жеңиш сиз тарапта. Эми Айсал жок. Мен Айсалды чаңган жокмун. Болгону андай жакшы аялга татыксыз болдум. Анын жанында басканга да акым жок. Ал эмне дегениң? Айсал сага тең эмес деп канча айттым? Сени ушул абалга алып келген ошол. Айткан сөздү укпадың. Өсө турган ишиңди, өз үйүңдү таштап чет өлкөгө кеттиң. Акыбети эмне болду? Мына келдиң алдыма. Дагы да кеч эмес. Өзүңдү колго алып, акылыңды жыйна. Бир айылдык кемпай кыз үчүн ушинтип салбырап кала турган жигит эмессиң. Токтотуңузчу. Ансыз да башым жарылганы турат. Дагы деле Айсал жаман сиз үчүн. Эзели өзүңүздүн оюңузду бербеген өжөр жан экенсиз. Бул тиреште экөөбүз жеңилдик, апа, мойнубузга алалы. Жеңилүүнү татыктуу кабыл алганда жакшы. Шалдырай ордунан турган Талгат жуунуучу бөлмөгө жөнөдү. Астра бир чекитти тиктеген бойдон отурган жеринде калды. Биз жеңилдик деген эмнеси? Буга чейин уулунун мынчалык алсыз, аргасыз болгону көрбөгөн экен. Эми эмне кылат? Таңкы уйкуну сааттын чырылдаганы бузду. Астра башын көтөрүп сыртты карады. Таң атып калыптыр. Ошол замат үйдө Талгат бар экени эсине түшө калып, шашылып, 2 кабатка чыкты. Уулу уктоочу бөлмөсүндө жок экен. Жүрөгү дүкүлдөп кетти. Таң атпай кайда кетти? Кайра түшүп ашканага баш бакты. Мында да жок. Бурулуп баратып конок бөлмөнүн ачык турганын көрдү. Кечинде өзү жапкан бардык эшиктерди. Демек ушул жака кирген экен. Босогого жетип көргөн көзүнө ишенбей дел болуп буту шилтенбей калды. Столдун четинде жарым ичилген коньяк. Диванда Талгат өзүн билбей уктап жатыптыр. Колунда рюмка. Көргөн көзүнө ишенбей жакын басып барды. Ичимдиктин жыты мурдун жарып кете жаздады. Калтыраган колу менен рюмканы алып столго койду. Жүрөгү айланып, дем жетпей баратканда терезени ачты. Бул эмне деген көрүнүш? Айдай акылдуу баласы кантип ушул күнгө түшүп калды? Айласы куруп, акылына эч нерсе келбей эңиреп, уулун тиктеген калыбында отура берди. Астра жумуштан чыгып, Медерди күтүп отурду. Талгаттын келгенин, бүгүнкү абалын айтайын деди. Канча ойлонсо да Медерге айтуудан башка жол таппады. Медер машинадан шашылыш түшүп алдын утурлай басты. Эмне келдиң, бош эмесмин. Аялың карагысы да келбей ары бурулду. Сүйлөшчү маанилүү сөздөр бар. Менин сенде эч кандай сөзүм жок, жолдон калтырба. Медер кетмек болду. Талгат келди. Эмне? Уккан кулагына ишенбей кайрылып келип кайра сурады. Талгат келди дедиңби? Ооба, кечээ Талгат келди. Азыр кайда? Эмнеге үй бүлөсүнө же мага кабар бербеди? Билбедим, мен деле кабарсыз отургам. Азыр үйдө, кааласаң барып жолугуп кет. Астра машинасына келип отурду. Медер короодон чыгып кеткенде гана артынан айдап жөнөдү. Талгат телевизор көрүп отуруптур. Апасынын келгенин көрүп ордунан туруп басып келди. Жумуш бүттүбү? Курсагың кандай, эмне жедиң? Астра түз ашканага кирди. Эртең менен даярдап кеткен тамагын жептир. Көңүлү жайлана түштү. Күндө жумуштан келип бир топко телевизор тиктеп отурчу. Бүгүн антпеди. Дароо кечки тамак жасоого ашканага кирди. Качан акыркы жолу казан асканын деле эстей албады. Балдары чоңоюп, кийин Айсал тамак жасап жүрүп бул иштен жат болгонуна бир топ болуптур. Жалгыз жашагандан бери жарытылуу казан чочуткан деле жок. Бир башына сырттан эле бирдеме көтөрүп келчү. Сырттан коңгуроо басылды. Медер келди окшойт. Талгат, эшикти ач. Өзүңүз эле ачыңыз, мүмкүн сизге келген бирөөдүр. Мойнундагы ал жапкычын чечип, Астра сыртка жөнөдү. Медер менен Кайрат келиптир. Уулу Астраны далысынан таптап кучактап койду. Талгат үйдөбү? Баш ийкеген Астра жол баштап алдына кирди. Талгат телефон тиктеп ары карап отурган экен.
Уулум, атаңдар келишти. Апасынын сөзүнөн чочуган Талгаттын колунан телефон ыргып кетти. Жалт бурулуп атасы менен инисин алмак салмак карап туруп калды. Кош келдиң уулум. Медер кучагын жая уулун карай басты. Ата, ошондо гана эсине келе түшүп утурлай басты. Атасын бекем кучактап мойнунан жыттады. Өзүн канча карманса да болбой көз жашы тоголонуп кетти. Ата, атаке кечир мени. Аман эсен келгениңе шүгүр. Медер уулун кучагынан бошотту. Иниң менен амандаш. Кайрат агасын кучактап жерден так көтөрдү. Эй, Жансоога мырзам, жигит болуп мени көтөрүп чаап калган турбайсыңбы? Заматта үй ичи бака-шака болуп, жылуулук орной түштү. Астра жүгүрүп дасторкон жайып жүрөт. Аялын көргөн Медер таң кала тиктеди. Тагдыр ташка салып тарбиялап жаткан экен деди ичинен. Эмне айтпай келдиңиз? Кабар берсеңиз тосуп албайт белек? Иниси чай үстүндө Талгатка карады. Шашылыш эле учтум. Силерди убара кылган эмне? Же оор жүгүм болбосо? Ошол да болчу беле. Айтсаңыз мырзаны да ала барып чогуу тосмокпуз. Байке, биздин мырза укмуш жигит болгон. Кылык жоругу бир төөгө жүк. Кече келсеңиз ичиңиз бышпай кантип отурасыз, жеңем менен уулуңузга барбай. Талгаттын ууртаган ширеси тамагына таштай такалып калды. Иниси таалуу жерине гана сыздата чапканын кара. Азыр баарыбыз чогуу барабыз. Мырза, Айсал, Баян үчөөнөн сүйүнч алалы. Медер ортодогу ыңгайсыздыкты оңдоп кетти. Ата, мен бүгүн мында калайын. Апам менен көптөн бери сүйлөшө элекмин. Кайраттын акылына Медер ыраазы болуп баш ийкеди. Кана дасторконго бата кылалы. Жакшылыктар болсун. Оомейин, Талгат. Кийимдериңди ал уулум, эртерээк жөнөйлү. Астра бир нерсе демекчи болгондо Кайрат колунан кармап калды. Азыр эч нерсе деп кереги жок дегендей акырын башын чайкап апасын токтотту. Талгаттын дасторкондон тура албай ой басып отурганын көргөн иниси чыдабай кетти. Байке, болуңуз батыраак, атамды күттүрбөңүз. Талгат, атаң күтүп калды. Астра ушул сөз кантип оозунан чыгып кеткенин өзү да байкабай калды. Кайрат апасынын сөзүнө ыраазы болуп кучактап койду. Ошондо гана ордунан турган Талгат сыртка бет алды. Апа, байкем ооруп калган эмеспи? Дасторкон жыйнап жүргөн Кайрат көз кырын апасына салды. Билбейм, түрү башкача. Сурасам жарытылуу нерсе айтпады. Кечеги уулунун сөздөрүн ачык айта албай күңкүлдөп акырын сүйлөдү. Байкемди бир нерсе кыйнап атат чамасы. Биз менен отурса деле ою башка жакта. Эртең өзүм сүйлөшүп көрөйүнчү. Өзү менен өзү болуп жүргөн уулунун ушунчалык акылына кирип, ак караны ылгап калганын Астра сезген эмес экен. Ичинен ыраазы болуп тиктеп бирөө унчукпады. Окууң кантип атат? Сынактарың бүттүбү? Сөздү башка нукка бургусу келди. Буюрса жакшы, кийинки жума бүтүп калам. Кайсы тармакты тандадың? Атаң эмне деп жатат? Астра өз үй бүлөсүнүн ички маселелерине киришпей, жат адамдай болуп жүргөнүнө ичи ачышып ардана түштү. Агроном болом. Айыл чарба институтуна тапшырам. Агроном? Ошол да кесиппи? Талаа түздө жүрүп өмүрүң өтөт. Бул менин тандоом, апа. Аны баарыңар сыйлашыңар керек. Кайраттын бул сөзү Астранын оозун жапкылды. Талгат менен Баян сулуу кесип тандаган деле эмес тура. Астра алар үчүн баарын чечип койгон үчүн аргасыз бири экономика, бири медицинаны окуп калышты. Кайратчы, бул башкача бала. Бармактай кезинен өз билгенин бербейт. Мына эми кесибин да өзү тандап, керек болсо тандоомду сыйлагыла деп турганын карачы. Астра уулун карап туруп өзүн көрдү. Мени тарткан өжөр, өз билгенин бербеген неме деди. Раматтылык апасынын бир кездеги сөзүн эстеди. Өз балаңдан көр деген эле. Байкуш кемпир сөзгө көнбөгөн кызына. Мына ошол кез келип калды окшойт. Машина кабат үйдүн короосуна келип токтоду. Медер түшүп дүкөн тарапка басты. Сиз кайда? Талгат таң кала сурады. Үйдө өткөрмө бекет бар. Берчүңдү бермейинче киргизбейт, ошого таттуу анан шире алып алалы. Кайсы өткөрмө бекет? Талгат ошондо гана уулун эстеп башын жерге салды. Мырзабы? Ооба, ошол тентегим. Сен күтө тур, мен бат эле чыгам. Талгат үйдүн терезесин карады. Конок бөлмөнүн жарыгы күйүп туруптур. Ушул терезенин ары жагында жубайы,
канынан жаралган уулу бар экенин эстегенде мууну бошой түштү. Кана уулум, көтөр буларды, үйгө кирели. Медер алдыга түшүп басты. Лифт жогору көтөрүлгөн сайын Талгаттын да кан басымы көтөрүлүп, чекесинен тер чыпылдап чыкты. Эшиктин алдына жеткенде Талгат жүз арчысы менен терин сүрттү. Өмүрүндө минтип калтырап өзүн ыңгайсыз сезген эмес. Жер жарылса кирип кетчүдөй абалда эле азыр. Ушунча убакыт тентип куру кол кайтып келген аз келгенсип. Кечээден бери уулуна келбей чүмкөнүп жатып алганы эркектик касиетке жатпай калды. Бул кылганын өзүнүн абийир сотуна коюп жаны жай таппай турду. Коңгуроо басылганда жүрөгү туйлап, көзү ымыр-чымыр боло түштү. Ичкериден жаш баланын кубанычтуу кыйкырыгында удаа эшик ачылып Баян сулуу бакырып жиберди. Байке, байкем келген тура. Ким келди? Ашканадан чыккан Айсал Талгатты көрүп ден дароо болуп калды. Колунда кармаган чынысы кыйшайып, ичиндеги күрүч чууруп жерге куюлуп жатты. Жеңе, чынын мага бериңиз. Я, эмне чыны? Ошондо гана төгүлгөн күрүчтү көргөн Айсал эсине келе түштү. Талгат жаңы келген күйөө бала сымал босогону аттап кире албай калтаарып турду. Кана уулум, кир. Учураш үй бүлөң карындашың менен. Ошондо гана ичкери кирген Талгат алгач Баян сулууну бетинен өп, Айсалга акырын колун узатты. Атасынан тартынып жубайын пешенесинен да сүйө алган жок. Кызыктын баары ушул жерден башталды. Талгат эңкейип колун сунганда мырза бакырып ыйлап, чоң атасына жармашты. Канча ары-бери кылышса да көзүн бекем жумуп ыйлап Талгатка жакындабай койду. Бир аз көзү көнсүн, эс тартканы сени көрбөдү да, Медер ыңгайсыз боло сүйлөдү. Мырза эмес, мен өзүмдү өзүм тааныбай калдым, ата. Балада күнөө жок. Бул жака кириңиздер, азыр чай алып келебиз. Баян сулуу конок үйдүн эшигин ачты. Ашканада Айсал телмирип отурду. Жүрөгү түпөйүл болуп, канча тынчтанайын десе да ичиндеги бир сезим ийнедей сайгылай берди. 2 жыл адамды ушунча өзгөртөбү? Мен билген, мен сүйгөн Талгат кана. Өз үйүнө келген адамда ушинтип эңгиреп кайтыгер болобу? Көздөрү көп сырды катып жатат мунун. Айсал, баланы алчы. Талгаттан коркуп башын мага катып тердеп да чыкты. Айласы кеткен кайнатасы мырзаны көтөрүп чыкты. Чын эле, чачынын түбүнөн бери тердеп өрөпкүп калыптыр. Мен кийимин алмаштыра калайын, сен атамдарга чай кое берчи. Батыраак чечинте коюңуз. Тери кургай түшсө жөтөлүп калбасын. Чайды өзүм алып кирем. Айсал бөлмөдө уулун чечинтип атып таң калды. Өмүрү бирөөдөн чочуркабаган уулунун бул эмнеси? Өткөндө айылга барганда деле тааныбаган эле, кошунанын кыздары көтөрүп ойнотуп жүрүшпөдү беле? Паркта деле бирөөлөр менен божурашып бат эле ойноп кетет. Мырза конок бөлмөгө такыр жолобой койду. Улам эшигин карап алып эле Айсалдын этегине жашынат. Бир убакта коридорго чыккан Талгатты көрүп бакырып ыйлап качып, жыгылып да калды. Баарынын айласы алты кетти. Эми эмне кылышат? Ата, мен апамдын жанына бара берейин, башка күнү келермин. Ал эмне дегениң? Үй бүлөң бул жерде турса ал жака эмнеге бармак элең? Ансыз деле бир күнү апаңдын жанында болдуң го. Сен кечээ келдиң беле? Айсалдын таң калган көз карашына туруштук бере албай, Талгат тайсалдап кетти. Ооба, кеч келип апамдын алдына бардым. Мен бара берейин. Кудум конок сымал кетүүгө камынган Талгатты Медердин өктөм үнү токтотту. Токто, эч кайда кетпейсиң. 2 жыл дайынсыз кеткениң да жетишет. Келип алып да кайда баратасың? Айсал, мырзаны кийинтип бер. Шаарды айлантып келейин бир аз. Таза абада уктап калса андан жакшы. Медер небересин жетелеп чыгып кеткен соң үй ичи тунжурап, өлүү жымжырттык каптады. Агасы менен жеңесин сүйлөшүп алсын деп Баян сулуу өз бөлмөсүнө кирип кетти. Айсал ашканада идиш жууп бүткөн соң Талгат отурган бөлмөгө кирди. Бир чекитти тешетиктеп ой басып отурган күйөөсүнүн маңдайына барып отурду. Кандайсың? Кыйналып келдиңби? Талгат Айсалды кудум бүгүн биринчи жолу көргөндөй жалдырап тиктеди. Келдим, көрүп турасың. Бир жериң ооруп жатабы? Оорумун десем, оор эмесмин, соомун десем, соо адамга окшобойм. Өзүм да билбейм. Ичиме башка бирөө кирип жашап башкарып алгандай. Айтчы, эмнеге ушунча мезгил кабарыңды билдирбей адамды кабатыр кылдың? Баштаба, Айсал. Суранам, өткөндү кайра эстетпе.
Ансыз да уятымдан жер баса албай араң келдим. Акмак болдум. Тапкан сокур тыйыным жок, тентип калаарда 20га эми чыккан бармактай бала чөнтөгүнөн билет алып учурду. Мен ошондой арсыз адам болдум. Тапканымды талаага чачып, ичкиликтен башым чыкмай калдым. Сен жакшы аялсың. Баарын көтөрүп келатасың. Апамдын кылык жоругуна жаныңды карыштап мен үчүн чыдадың. 2 жыл жолбун иттей тентип кеткен күйөөңдү күтүп отурдуң. Менчи? Мени өлтүргөн адам бейишке чыгат. Сайда саны, кумда изи жок тирүүнүн өлүгү болуп, сандалып алдыңа келдим. Мага кечирим жок, Айсал. Мендей келесоого кечирим болушу да мүмкүн эмес. Антпе Талгат, эми эле тагдырга баш ийип жеңилип берген турбайсыңбы? Сен да өзүмчүлсүң. Өзүмчүл болгон үчүн ушул абалга келдиң. Эгер ата-энеңди, бир туугандарыңды, үй бүлөңдү кошо ойлогондо ушинтип айланып куруп отурмак эмессиң. Көөдөй караңгы түндүн да аягы суюлуп атар таңы болот. Тагдыр канча жолу буттан чалып жыгылтса, ошончо жолу кайра өйдө турушубуз керек. Сенчи? Сен андай боло албадың. Бир мүдүрүлгөндө эле туягы ташка тийген такасыз атка окшоп мөгдөп туруп бердиң. Башыңды көтөр. Доско күлкү, душманга таба болбо. Бул күндөр сенин сабырың менен шүгүрүңдү сынайт. Азыр туруп, бети колуңду муздак сууга чайка, сергей түшөсүң. Айсал туруп келип Талгаттын чачынан акырын сылады да бурулуп чыгып кетти. Айсалдын колунан өткөн жылуулукка эрээркедиби же өзүнүн чын эле алсыздыгына кейдиби айтор карегине жаш дегерене түштү. Өйдө болуп, жуунуучу бөлмөгө бет алып баратып, ашканада кагаздарына үңүлүп отурган Айсалды көрдү. Сабырдуум, сабырың канчага жетер экен деп аяп кетти. Жумуштан келген Астра дарбазанын оозунда күтүп турган Талгатты көрүп машинасынан шашылыш түштү. Сага эмне болду? Эч нерсе, үйгө келдим. Жакшы, ач эшикти. Колундагы топ ачкычты карматты. Кандай отурушат экен? Чайга отурганда Аста сөз баштады. Жакшы эле. Баян кандай жүрөт? Кыздан башкача болду бул. Безирейип көктүгүн кантейин? Алдыма бир басып келбеди. Кызды төрөйсүң, кылыгын кошо төрөбөйсүң дечү эле апам бейиши болгур. Бирок ойлоп көрсөм, мен да апама дал ушундай мамиле кылган экенмин. Өткөн ишке өкүнгөндө эмне? Кайра артка кайтара албаган соң. Талгат, сен мени угуп жатасыңбы? Тунжура ойго баткан уулун карап Астра чочулап сурады. Машинаңызда май барбы? Менин машинамды эмне кыласың? Мага акча бериңиз, ана машинанын ачкычын. Акча? Эмнеге мен сага акча берем? Кеч киргенде эч кайда барбайсың, жатып эс ал. Астра бөлмөсүнө кирип халатын кийип кайра чыгып келатканда машинанын от алганы болду. Дароо коридордогу чакан текчени карады. Ачкыч ордунда жок. Бут кийимин кийгенге үлгүрбөй сыртка жылаңайлак чуркап чыкты. Машина арты менен короодон чыгып баратыптыр. Талгат, токто, кайда барасың? Талгат апасын көзүнө делген жок. Машина бир булкунуп алып, атырылып жөнөдү. Түн ортосунан өтсө да Талгат келбеди. Астра отура албай бир сыртка чыгып, бир үйгө кирип кабатырланып жатты. Жараткандан уулунун амандыгын тилеп жакасын карманып тобо келтирди. Акыркы күндөрү бир аз жүрөгүнө мээрим уялап бараткандай. Таңкы саат 5ке жакын гана уктоочу бөлмөнүн эшигин ачып калтырып, бүкүлү бойдон төшөгүнө кынтая кетти. Тарс эткен катуу үндөн чочуп ойгонуп, шашылыш жарыкты күйгүзүп саатты карады. 6дан өтүп калган экен. Эмне болгон добуш экенине акылы жетпей турду да, эсине Талгат түшө калып сыртка чуркады. Дарбаза жабык турат. Акырын калитканы ачып сыртты карады. Талгат машина менен темир дарбазаны сүзүп токтогон экен. Астра көзүн жумуп онтоп алды. Ушул кантип болсун? Зыңгыраган уулу заматта ичкиликтин торуна чалынып, көз алдына талкаланып баратканына кимди күнөөлөрүн да билбей турду. Шашылыш айдоочу тараптагы эшикти ачып Талгатты жулкулдатты. Ойгончу түрү жок, рулду кучактаган бойдон уктап жатат. Эмне кылаарын билбей бир топко тиктеп турду да, эшиктеги крандан суу алып келип бетине чачты. Уда чачылган муздак суудан чочуп ойгонгон Талгат башын көтөрүп апасын карап, эч нерсе түшүнбөй турду. Түш машинадан. Я, түш деп жатам, сени кир үйгө. Астра уулун чыканагынан тарткылап жатып араң тышка чыгарды. Бутуна тура албай чалыштаган Талгат жыгылып кете жаздады.
кайдан жүрүп мынча тоюп келдиң? Бул эмне кылганың? Кошуналардан бирөө жарым көрүп калган болсо өлбөгөн 4 шыйрагым калбайбы? Апа койчу. Булдуруктаган Талгат колун силкип ошотуп, өз алдынча басам деп аратып, капотту өбүктөп араң карманды. Жыгылып кетеби деп корккон Астра артынан жетип барып кучактай калды. Уулум, үйгө кир суранам, тилимди ал. Айласы куруп жалдырай баштады. Бир убакта эптеп үйгө киришти. Коридордогу чакан диванга жетип жетпей кулап уйкуга кеткен уулун карап, Астра күйүп турду. Кайран балам, киймелең, ким болуп калгансың? Сени минтип калат деп 3 уктасам түшүмө кирбеген экен. Тизелеп отуруп бут кийимин чечти да үстүнө жукараак журкан жаап коюп короого кайра чыкты. Машинасынын алдыңкы оң жак фарасы дарбазага тийгенде сынып кетиптир. Темир курусун, оңдолот, уулучу. Жумушта отуруп Медердин номерин канча жолу терсе да чакырык кетип албай койду. Оюнда бүгүнкү Талгаттын кылыгын айтайын деген. Бирок угаар сөзү дайын эмеспи. Медер эч качан өзүн же Айсалды бул ишке себепкер кылбайт. Баарына өзү күнөөлүү болуп чыга келет. Акыры жүрөгү түтпөй Кайратка коңгуроо кылды. Апа, азыр бош эмесмин, кайра өзүм чалам. Кыска сүйлөгөн уулу телефонду коюп койду. Ызаланган Астра кайра чалды. Жооп болбоду. Колундагы телефонду жерге чаап таштагысы келип калчылдап турду. Шашылып Айсалдын номерин издей баштады. Кашайгыр. Кайда калды? Өчүрүп салган экен. Болбосо азыр айтаар сөзү башкача болмок. Бир ордунда отура албай оң жагында отурган аялга басып барды. Чынара, тамекиң барбы? Эмне тамеки дейсизби? Эмне анча чочуйсуң аңкайып? Жок болсо жок деп эле айт. Астра эже, мен тамеки тарткан эмесмин эч качан. Сиз эмне? Ооба, азыр керек. Өзүмдү бир аз алаксытпасам болбойт. Тиги Каныбекте болсо керек. Чынар маңдайда кассада отурган жигитти көрсөттү. Кереги жок. Силкинип жини келген Астра сыртка жөнөдү. Талгат түш ой ойгондо, башы балка менен чапкандай зыркырап ооруп калыптыр. Көзүн ачып коридордо жатканын көрдү. Бирок үйгө кантип жеткени эсинде жок. Тили кургап, суусап калыптыр. Ашканага кирип суу жутту. Өзөгү үзө тартып ачкалыгынан ич курулдады. Муздаткычтан колбаса алып 2 кесип жеп, 1 стакан айран ичти да кайра жатты. Кечээ кимге жолукканын, кайда барганын толук эстей албай жатты. Бир билгени жанында досу Сабыр жүргөн болчу. Андан соң паспортун күрөөгө коюп жаткан элес булас эсинде бар. Бүгүн акчасын төлөп, паспортун албаса күнүнө пайыз кошулаарын эстегенде кайра турду. Кайдан акча табат, кимге барат? Апасынан сураганы менен кайдан берсин? Эмне кыласың деген сурак турат артында. Башына келген ойдон өзү коркуп, денеси дүрүлдөй түштү. Мындан башка арга жок сыяктуу сезилди. Тобокел кылып ордунан турду да апасынын уктоочу бөлмөсүнө бет алды. Кириши кирип алып кайра качып чыкты. Жок, кантип ушундай кылам? Эртеңки күнү кантип жер көтөрүп басып жүрөм? Жүрөк түпкүрүнөн чыккан кыйкырык Талгатты кетенчиктетип баратты. Болбойт, өлсөм да мындай кылбашым керек. Андан көрө Айсалга барып баарын айтам. Кайсарыма намыс кылам. Өзү менен өзү сүйлөшүп баштады. Ооба, Айсалга барам. Ошол жака барышым керек. Башка кимим бар ишенген? Апасы менен сүйлөшкөн Кайрат шашылыш үйгө жөнөдү. Агасы дагы бир жака чыгып кетсе таппай калчудай катуу шашты. Эшикти ачып үйгө чуркап кирди. Талгат дубалга жөлөнгөн абалда шылкыйып отурган экен. Байке, сизге эмне болду? Алдына келип чөк түшүп отура калды. Эч нерсе болгон жок. Агасынын көзүндөгү жылт эте түшкөн муздак учкундан Кайраттын жүрөгү болкдей түштү. Эмне мында отурасыз? Мени жайыма кой. Туруңуз өйдө диванга жатыңыз. Кайрат, акча барбы? Ия, акча барбы дейм. Мага көп акча керек. Эмнеге? Болсо бар де, болбосо эмнеге деп сураба. Ансыз да башым ооруп турат. Менде кайдагы акча? Жол кирем менен тамак ашымы атамдан алам. Кайрат күнөөлүүдөй тиктеди. Айсал кайда? Мени иштеген жерине алып бар. Болбатыраак, кечке чейин үлгүрүшүм керек. Кайда барышыңыз керек? Мени Айсалга алып бар дедим. Талгат инисин жакасынан бурдай кармап силкип жиберди. Түш алдыма жумушун көрсөт. Байке, чын айтам.
Жеңемдин жумушу кайда экенин билбейм. Кайсы бир тигүү цехинде иштейт. Телефон чал, сура дарегим бол. Калтыраган колдору менен Кайрат номерди араң терди. Алло, жеңе, жумушуңуздун дарегин айтыңызчы. Эмне болду? Байкем сурап жатат. Талгат мында келип эмне кылат экен? Мен азыр жумушта эмесмин. Чет өлкөдөн буйрутма кылган кездемелер келип, ошону алуу үчүн дүң кампада жүрөм. Кечинде үйгө келсин. Телефонду койгон Кайрат агасын карап ийнин куушуруп койду. Талгаттын чындап айласы кетти. Эми эмне кылат? Байкуш Айсал аял башы менен чуркап иштеп, кампадан кездеме ташып жатканын эстеп аяп да кетти. Арсыз Талгат, акмак Талгат. Айсалдын чымчып чогулткан тыйынын сурагандан көрө өлүп эле калчы. Бурулуп дубалды муштап алды. Кайрат үчүн саат 1 ордунда байланып калгандай сезилип жатты. Астра агаңдын жанынан жылба деп кайра дайындаган эле. Кетип калса эле үйдөн чыгып кетчүдөй болуп акмалап отурду. Улам сыртты карап машинанын үнүн тыңшайт. Талгат уктоочу бөлмөгө кирип жаткандай болгон. Бирок тез эле кайра чыкты. Бери кел. Тепкичте сыртты карап отурган инисине корс этти. Сейфтин ачкычы кайда? Кайсы сейф? Үйдөгү сейфти айтып жатам. Апамда болсо керек. А сен буюмдарын ошол жака коет го дайыма. А эмнеге? Жөн эле, Талгат кайдыгер жооп берди. Башы оору ичкиси келип турду. Конок бөлмөгө кирип дайыма спирттик ичимдиктер турчу текчени ачты. Ширелер гана калыптыр. Шашылып ары бери жылдырып издеди. Жок. Демек бекитишкен экен. Ачуусу келгенден демигип чыкты. Күрөө тамырлары көп, жүрөгүнүн соккону өзүнө угулуп жатты. Апамдын кылганы ошол. Агасынын үнүнөн чочуган Кайрат чуркап кирди. Байке, эмне болду? Тап, кайда бекиттиңер? Тез тап. Эмнени айтып жатасыз? Кайда бул жердегилер? Текчени ачып ширенин бирин алып жерге чапты. Кана арак, коньяктар тизилип турган. Мени ичип алат деп аядыңар да, Апам келсин, мен билбейм. Апам де. Ооба, ал менин да апам. Экөөбүздүн. Жок, үчөөбүздүн керемет апабыз. Айла жок апа дейсиң, айла жоктугунан. Суу алып келчи ичкенге. Кайрат суу көтөрүп келгенде Талгат диванда чалкалап жаткан экен. Көзүн жуум алыптыр. Суу ичиңиз. Кое тур. Байке, суранам. Сизден мындай кылбаңызчы. Эмне десеңиз аткарайын, бир гана ичпеңиз. Бул сизге жарашпайт экен. Акча таппай кайтып келген бир эле сиз эмессиз да. Бул жактан деле иштесеңиз акча табылат. Ушунча билимиңиз менен кантип жерде калмак элеңиз? Мен өзүмдү жоготуп алдым, иним. Мурдагы Талгат кайда калганын өзүм да билбей калдым. Аракты ичмек тургай жытынан көңүлүм айланчу, эмичи? Бул ачуу сууга көз каранды болуп калуу оңой эле турбайбы? Канчалык кармансам да болбой баратат. Ичким келгенде эч нерсе көзүмө көрүнбөй калат. Мага жок дегенде бир рюмка болсо да тапчы. Тур, карап көрчү. Талгат жаткан жеринен өйдө болуп отурду. Көздөрү канталап, чачтары иретсиз уйпаланган агасын көрүп, Кайраттын жүрөгү чындап ооруду. Агасынын тизесин кучактап отура калып ыйлап жиберди. Токтоно албай өрөпкө ыйлаган инисин кантип соороторун билбей, Талгат да айласы кетип турду. Жаагынан ылдый аккан жашын арчыбады. Ага ини бирин бири аяп, боор эттери эзилип ыйлап жатышты.